Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн аппарат кызматкерлери тарабынан такси кызматын көрсөткөн оор жүк жана жүргүнчү ташыган автоунаалардын айдоочуларына карата рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Рейдтин жүрүшүндө транспорт каражаттары токтотулуп, айдоочулардын тиешелүү документтери, жүргүнчү жана жүк ташууга уруксат берүүчү документтери текшерилүүдө. Ошондой эле чет өлкөлүк жарандар башкарган автоунааларда мыйзам талаптарына ылайык текшерүүдөн өткөрүлүүдө. Автотранспортты кароодон өткөрүп атат баардыгын. Автотранспорт стоп баягы такси кызматына жарайт деген бизде атайын техникалык кароо бар. Ошоктон өткөрүлөт. Аптечкасы, аңгүш тили жана башка шаймандардын баардыгы болуш керек. Текшерүүнүн жыйынтыгында тиешелүү документтери жок же мыйзам талаптарын бузган айдоочуларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Айрым транспорт каражаттары айып короого дагы токтотулду. Жүргөн айып пулдарыңыз бар экен, ошонун негизинде айып короого барабыз. Автотранспортуңузду айып короого токтотуңуз. Камсыздандыруу боюнча эч кандай документиңиз жок экен, документиңиз бар экен, суроо өтүп кеткен экен. Мен өтүп кеткен, ошол себептен айып короого айдаңыз автотранспортуңузду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү айдоочуларды бардык керектүү документтерди өз убагында тариздеп, жол кыймылынын эрежелерин жана мыйзам талаптарын так сактоого чакырат. Талгат Токтомушев, Айбек Турдакунов, Атайын Ысык-Көл жаңылыктарына.